Өзбекстан Кыргыз-Өзбек чегарасында кармалган 13 кыргызстандыкты кое берди. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматынан билдиришти. Мекеменин басма-сөз кызматы тараткан кабарда эки өлкөнүн чегарачыларынын сүйлөшүүсү өткөн. Ошонун натыйжасында алар Кыргызстан тарапка өткөрүлүп берилгендиги айтылат. Кадамжа районунун Өзбекстан менен чектеш Чекелик айылынын чегарага жакын жерден Кыргызстандын 13 жаранын Өзбекстандын чегарачылары кармап кеткендиги тууралуу маалыматтар тараган. Анда Талас облусунан аймакка дааватка 2 машина менен келген жарандарды 19 февралда эртең менен Өзбекстандын чегарачылары кармап кеткендиги айтылат. Бул маалыматты мамлекеттик чегара кызматынын аймактык башкармалыгы тастыктап, Кыргызстандын жарандары чегара кайсыл жерден бөлүнөрүн билбегендиги үчүн өтүп кетишкендиги маалымдалган. Чекелик Өзбекстандын Фергана облусу менен чектеш жана чегаралары такталган айылдардын катарына кирет. Айылдыктар буга чейин чегараны тактоодо жол Кошуна өлкөнүн аймагына өтүп кеткендигин, Кыргызстандын чегарадагы бул айылына жакын аймакка Өзбекстан ок атып машыгуучу аскердик жай куруп алгандыгын айтып даттанышкан. Кыргыз өкмөтү ат башы логистикалык борбордун курулбай калышына нарындыктарга сырттан таңуулаган алардын кызыкчылыгына каршы келген пикирлер себеп болду деп эсептейт. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев 19 февралда ишкердик түзүмдөрдүн жана донор уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Ушул долбоорго каршы чыгыш үчүн мамлекетти кура турган, мамлекетибизге өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошо турган жаштарды үндөдү да. Жаштарыбыз да айтып атат, биз мал багып жүрө берели деп. Малдын санын эсептетип көрдүм бизде Кыргызстанда. И рыноктагы баасы канча деп. Кыргызстанда болгон малдын баасы балким көбүрөөк, балким азыраак бааладык. Бирок орточо баасы 133 миллиард сом экен бизде малдын баасы. Ошондо долларга айлансак 1 миллиард 9 миллион доллар экен. Жанагы өндүрүштүк логистикалык болборго салганда 1 миллиард долларга чейинки өндүрүштүн өзү салынмак. Мындан тышкары эгерде 10 миң эле жумушчу орун түзсөк, бир жылда 1 миллиард 800 миллион сом айлык болуп тарамак. Ошол жерди арендага берген айыл өкмөттүн өзүнө бир жылда 120 миллион сом түшмөк. Бир айылга биздин экономикабызга, элибизге, мамлекеттин түптүүлүгүнө кызмат кылчу долбоорлорго каршы чыккандар бул чыккынчылыкка барабар да. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилляев ат башыдагы логистикалык борбор тууралуу оюн билдирип, өкмөттү эле ээрчибей, элди өкмөт ээрчип калды деди. Сөзсүз эми инвестиция бизге керек, эл бизден аны талап кылып атат. Бул жерде өкмөттүн чабалдыгы, өкмөттүн мындайча айтканда элге түшүндүрө албагандыгы, себеби өкмөт алдын ала иштерди жүргүзүш керек эле. Мындай айтсак, бул жерде базар эмес, бул жерде кайра иштетүүчү заводдор курулмак, мынча миң жумуш орун түзүлмөк, айыл өкмөткө мынча миң салык, районго мынча миң салык, областка мындай жеңилдиктер, мындай курулуштарды курат, жолдорубуз оңолот, сууларыбыз чыгат деген баягы өзүнүн программасыны, инвестициялык программасын жеткизе албаган негизинен ачыктыктын жогунан бүгүн элибизде ошондой түшүнбөстүк болуп ошол жолго барды да. Эми ошон үчүн мындан башкадан буга чейин да Кызыл Омпол бир топ долбоорлор жабылып атат. Баягы бүгүнкү күндө өкмөтүбүздү эл ээрчибей эле, өкмөт элди ээрчип калды да. Бул мамлекеттик бийликтин, мамлекеттүүлүктүн да мындай кадыр баркын түшүргөн биздин өкмөт деп ачык айтсак болот. Эске салсак, жергиликтүү элдин каршылыгынан улам ат башы районуна 280 миллион доллар жумшалат деп жаткан логистикалык борбор курулбай калды. Борборду салганы жаткан ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы мындай чечимди 17 февралда кабыл алганын жарыялаган. Бүгүн Бишкек шаарында бир нече кызматкер Кесиптик кошуундар федерациясынын жетекчиси Мирбек Асанакуновго каршы кайрадан митингге чыгышты. Нааразычылык акциясына чыккандар аталган мекеменин башчысы Мирбек Асанакунов кызмат ордуна мыйзамсыз келип алгандыгын айтып, аны иштен кетишин талап кылышты. Вы знаете, что Асанакунов 3 года тому назад, придя на эту должность, обманул нас, профсоюзы. В чем заключается обман? Вы знаете, в уставе Федерации профсоюзов Кыргызстана есть норма, где кандидат на должность председателя Федерации, заместители, должны иметь не менее 5 лет на профсоюзной выборной работе. Он обманул нас, заявив, представив резюме, что у него 8 лет такого стажа. Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын мурунку төрагасы Мирбек Асанакунов аны кызматтан кетүүсүн талап кылгандар тууралуу үн катты. Анын айтымында реформаны каалабагандар ага каршы чыгышууда. Мен Асанакунов Мирбек
Бүгінгі күнде ошо профсоюздарда, Кыргызстан профсоюздарында реформа болсын деп атам. Реформа болсын деп дәуір жолу айтам да. Реформа мына биздин ошо карама-каршы тараптарга жакпай атат. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз, ал жакпай атат. Бир топ мынакей кыймылсыз мүлктөрүбүз бар биздечи, профсоюздун мүлктөрү бар. Алар боюнча көп маселелер бар. Аларды буга чейин көптөгөн нерселер сатылып кеткен. Ошолор боюнча да көп маселелер бар. Аларды көтөрүп атабыз. Ушунун баары биздин мына оппозиция деп коюн, ошолорго жакпай атат да, жакпай атат. Ошонун үчүн Асан Акунов кетсин деп, жабулуу аяк жабулуу ойдон калсын деп атат да. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев кесиптик кошуундар федерациясындагылардын талашы мүлк жана каражат экендигин айтат. Мен ойлойм, профсоюзда дагы андай проблема бар. Себеби эмнеге талашат? Мүлк. Эң негизгиси бул мүлк, акча, каражат менимче. Ошондуктан биз дагы ошоларды бир топ анализ кылып, менимче бир чекиткеге баш керекпиз да. Азырынча алардын проблеманы только сот менен жана Минюст эле аларга жардам бере алат да. Биз мисалы парламент азыр бир тарапка жардам берип калсак, башка тарабы ичине мындай наразычылыкты бизге көрсөтүшү мүмкүн. Буга чейин Кыргызстан профсоюздар федерациясындагы маселелерди парламентте көтөрүп жүргөн депутат Кожобек Кырспаевдин айтымында мындай көрүнүштөргө чекит кое албаган өкмөт менен мамлекет алсыз. Биздин мамлекетибиз, өкмөтүбүз алсыз. Ушул жеп ичкен, элдин жонунан чогултуп аткан акчалардын отчетун бербейбиз. Жанакындай биздин балдарыбыз эже ала турган Красный Гвоздикке окшогон сонун детский лагерлерди бир жетим сотка коррупциялык жол менен берип ийген, нече мүлктөрдү сатып ийген, коррупционерлердин көз карандысыбыз, биз бирдиктүү уюмбуз деген шылтоосуна таяп, анан ошолордон эми мындай да биз прокуратурага да бердик, биз Финполго да бердик. Ошолордун баары көз жумуп отурганы ушуга алып келип атат да. Шалакылыктан. Бул шалакылык. Эске салсак, профсоюздар федерациясында 5 февраль күнү профсоюздар кеңешинин жыйыны өтүп, төрага Мирбек Асан Акуновдун отставкага кетүүсү жөнүндө чечим кабыл алынган. Андан соң анын иш бөлмөсүнүн эшигине мөөр басылган. Кийинчерээк федерациянын өкүлдөрү аталган кеңеш мыйзамсыз өткөндүгүн айтышкан. Профсоюздар федерациясынын кызматкерлеринин жарымы Асан Акуновдун бул ишине нааразы болуп, милиция кызматкерлерин чакырышкан. Алардын айтымында Асан Акунов жан сакчылары менен мөөр басылганына карабай кабинетине кирген. Акнет ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Кубан Ажимудиновдун тарапташтары бүгүн 19 февралда Бишкекте пикет өткөрүштү. Алар күч органдарын мыйзамсыз куугунтук үчүн айыптап, компания рейдерлик басып алууга кабылганын билдиришти. Парламенттин алдында чогулгандар колуна Ажимудиновду бошотууну талап кылган жазууларды кармап турушту. Ушул Кубан мындан 22 жыл мурун өзүнүн россиялык курсташтарын, анын ата-энесинин, туугандардын күчү менен өз демилги менен уюштуруп ушу Акнет деген фирманы ошондон бери жанталашып иштеп, ушундай деңгээлге жеткирип, налогун төлөп баарын жасап келет. Анан ошо азыркы учурда өзүңөр билгендей камакта жатат. Себеби анын өзүнүн ишенчеги менен бир Руслан деген жакшынакай жолдошуна акциясын бекер берип, аны аткаруучу директор кылып коюп койду эле. Ошо орусча айтканда преднамеренный деп коет, атайлап уюштуруп, налогун учурунда төлөбөй, ордун кызматтын ордуна ээлеп алыш үчүн. Анан ошо мындайча айтканда ошондой иштерге кириптер кылып, анан өзү качып жүрөт. Кубан Ажимудиновдун жактоочусу Светлана Аванова анын ден соолугу начар экенин белгилеп, ал толук кандуу дарыланууга муктаж экенин кошумчалады. Имеются все основания для того, чтобы изменить меру пресечения, поскольку, значит, его состояние здоровья с каждым днем ухудшается, с каждым часом, могу сказать, ухудшается. Не надо быть медиком, чтобы понять, у моего подзащитного сахар зашкаливает за 20 миллимоль в крови. Вы понимаете, что такое повышенный сахар в крови, да? При такой ситуации опасно, действительно рискованно делать операцию, потому что свертываемость крови очень низкая. Очень хорошо Гульнара Тугуловна сказала о том, что в его ситуации они настолько берегут даже палец порезать, это для него может обернуться большими последствиями из-за низкой свертываемости крови. А тут здесь, чтобы провести операцию на сердце, надо раздвигать грудную клетку. Вы понимаете, да, насколько это разрезать ее, насколько это серьезная операция. Имеется, значит, все основания, почему я еще так говорю, по инициативе следственных органов была назначена судебно-медицинская экспертиза. И эта экспертиза выявила ряд заболеваний, которые входят в исчерпывающий перечень тяжких заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей. Мы, значит, неоднократно защита
ходатайствовала перед судом об изменении меры пресечения, однако суды отказывают. Ал эми айыпталуучунун бир тууганы Гүлнара Ажымудинова өлкө башчынын экономикалык кылмыштар тууралуу айткан билдирүүсү аларга үмүт болгонун кошумчалады. Я хотела бы сделать акцент на том, что вот на февральском заседании Комитета по развитию промышленности и предпринимательства глава нашего государства, президент Сооронбай Шарипович сказал, что творится сейчас, вот, многие бизнесмены и обращаются к нему, что просто так людей сажают за решетку лишь для того, чтобы оказывать давление, забрать их бизнес. Идет соревнование между правоохранительными органами. И Сооронбай Шарипович дал четкие указания правоохранительным органам и судам республики, чтобы людей не сажали за экономические преступления. Если доказана вина человека, то этот человек должен сам возместить законным путем. Как он может это сделать, если он сидит там в тюрьме? Неужели надо человеку упечь, чтобы это? Но лучше пусть он сказал, это будет сделано другими механизмами. Но эта вина должна быть доказана. Кошумчалай кетсек, Акнет ишканасына каршы арыздын ээси акционерлердин бири компаниянын үлүшүн азайтып, дивиденд төлөөдөн баш тартканын, мамлекетке салык жана социалдык төлөмдөрдү аз төлөп жатканын айтып, милицияга кайрылган. Россияда сот Кыргызстандын 24 жаштагы жаранын 4,5 жылга эркинен ажыратты. Ал жаңы төрөлгөн кызын сатууга аракет жасаганын Москванын прокуратурасынын сайтында жарыяланган маалыматта айтылат. Соттун чечими 17 февралда чыккан. Тергөөнүн версиясы боюнча ал туруктуу бир адам менен жашаган эмес. 2015 жылы уул бала төрөп Татарстандын Альметьевск шаарында жашап жаткан. 2017 жылы материалдык абалы начар болгондуктан төрөлө элек кызын сатууну чечкен. Ал бул тууралуу социалдык тармакка жарыялаган. Бала багып алууну каалагандар аталган келиндин талаптарына, тактап айтканда аны Москва шаарына көчүрүп келүүгө, төрөткө кеткен каражатты төлөп берүүгө, тиешелүү документтерди жол жоболоштурууга көмөк көрсөтүүгө, ошондой эле акча каражатын берүүгө макул болушкан деп айтылат маалыматта. 24 жаштагы келин көз жара электе макулдашкан адамдар менен байланышты үзүп, кызын өзү тарбиялоону чечкен. Бирок 1,5 жылдан кийин кайрадан кош бойлуу болуп, 2019 жылы январь айында баласына ата-эне издеп жаткандыгы тууралуу социалдык тармакка жарыялаган. Ал баласын 1 миллион рубльга сатууга макул болгон. Бирок кардар ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында дайындалган. Келин менен кардар макулдашып, жаш келин Москвага көчүп келген. Ал көз жарып, жаңы төрөлгөн кызы менен ижарага алынган батирде жашап жаткан. Bir айдан кийин кызын жаңы ата-энеге өткөрүп берүүгө макул экени боюнча тилгат жазып берип, 1 миллион рубль алгандан кийин колго түштү деп айтылат маалыматта. Учурда соттолгон келиндин 3 баласын тайенеси тарбиялап жатат.